Assalamu алейкум достор. Акыркы бир жумадан бери дүйнө Эпштейн деген бир кишини талкуулап атат. Эпштейнди жана Эпштейн менен байланышы болгон көбүнчө Америкадан жана Европада жашаган өтө таасирдүү, өтө бай, кээ бир арабтардын аттары өтүп атат, кээ бир түрктөрдүн аттары өтүп атат, кээ бир орустардын аттары өтүп атат, бирок көбүнчө америкалыктар. Алардын жеке жашоосунда кылган кылык жоруктары чыгып атат. Булар жөнүндө Американын юстиция министрлиги 3 миллион документ чыгарды. Ал жерде булардын бири бирине жазган каттары, имейлдери бар, сүрөттөрү бар, видеолору бар. Ушунчалык ыплас иштер. Ошол каттардан көрүлүп турат. Булардын кылган иштери ушунчалык ыплас, акылга сыйбаган, адамгерчиликке сыйбаган иштер кылган. Мен буларды даже силерге азыр айтып бере албайм. Мен азыр үстүрттөн Эпштейн ким болгон, кандай адам болгон ошону бир аз айтып берем. Ошол. Анан кызыксаңар, кааласаңар Твиттерге барып издесеңер, ал жерде азыр кайнап атат. Элдин баары журналисттер чыгарып атат. Билл Гейтс эмне жазыптыр, Илон Маск эмне жазыптыр жана башка деп ошо билинген адамдардын айрыкча чыгарып атышат. Жакында өзүңөр деле угасыңарбы деп ойлойм. Эпштейн карьерасынын башында кыска бир убакыт математика мугалими болуп иштейт мектепте. Ал жерде мүмкүн ошол балдардын ата энелери менен таанышканбы, кыска убакыттын ичинде эле финансист болуп кетет. Өтө бай адамдардын акчаларын башкарган финансист болуп кетет. Ошол учурда аны билген адамдар деле айтып атышат, ал көп деле бир күчтүү финансист деле болгон эмес экен. Бирок кыска убакытта дагы өтө көп акча табат ошол жерде. Нью-Йорктун кымбат квартираларын сатып алат. Жеке самолету пайда болот, Boeing. Жана анын аралы болот. 98-жылдарда ошо бир арал сатып алыптыр. Ал учурларда ошо 90дон 2000ге чейин айрыкча Америкада бул киши мындай элдин баары байланышканга аракет кылган киши болгон экен. Эпштейнди таанысаң, сенин маселең чечилчү экен, сенин бизнесиң кетет экен, сен керектүү адамдар менен таанышат экенсиң, инвестор табат экенсиң, же ал өзү сага инвестиция кылат экен. Ошентип сен жолуң ачылат экен да, ошондой бир адам болгон экен. Ал киши мүмкүн болушунча мындай коомдо баш көрүнүп калган адамдар болот го, ийгиликтүү адамдар. Ошолордун баары менен байланыша берген экен да. Бир эле Америкада эмес, башка өлкөлөрдөн дагы адамдар бар. Баары менен байланыша берген. Алар үчүн бир жакшылыктар кылган, аларга бир ошондой жанагыдай маселелерин чечип берген. Айрыкча аларды өзүнүн аралына чакырган. Булар көбүнчө эркектер, анча мынча аялдар дагы бар экен, бирок көбүнчө эркектер. Аларга аралда кечелерди уюштурган, вечеринкаларды уюштурган жана алар ал жерде көңүл ачышкан. Ошо көңүл ачуу учурунда булар абдан ыплас иштерди кылышкан. Мындайча айтканда, мындай түшүндүрсөм, Эпштейн жана анын артында турган чоң күчтөр бул кишилерди, булар саясатчылар, Голливуддагы актерлор, ишкерлер, миллиардерлер, ошол коомдогу мындай көрүнгөн адамдар да. Бардыгынын эң мындай слабый жеринен кармаган да, напсинен кармаган. Напсин кармай албай, көңүл ачкысы келген адамдар ошол жерге барган. Алар көңүл ачып атканда Эпштейн жана анын артында турган күчтөр аларды, бул элдин оозунда болгон сөз достор. Буларды азыр мен айта турган нерсе тастыкталган эмес, юридикалык жактан тастыкталган эмес. Аны дагы түшүндүрүп берем. Аларды ошол иштерди кылып атканын көргөн, билет жана аларды сүрөткө, видеого тартып алган деп айтып атышат. Бул айтып атышат. Дагы бир жолу айтайын. Эмне үчүн бул тастыкталган эмес деп атам? Себеби Эпштейн 2019-жылы өлгөн. Түрмөдө кармалып, мына эми сотко чыгат дагы. Эпштейндин тизмеси деген бир сөз бар эле. Ошо тизмеде кимдер бар экендигин айтат. Биз билебиз кимдер, андан акырында ошо кайсы саясаттагы кимдер, Голливудтан кимдер, Силикон өрөөнүндө кимдер Эпштейндин ошо тизмесинде болгонун билебиз деп журналисттер күтүп турганда, ал киши түрмөдө өзүн өзү асып өлтүрүп коет. Расмий айтылган сөз өзүн өзү өлтүрдү болуп атат. Ошон үчүн ал сотко чыккан жок, ал соттолгон жок дагы, расмий эме жок. Азыр Америка мамлекети дагы кечээ ошончо каттар чыкканына карабай, ал жердеги чыккан адамдарды жоопко тартканга шашпай атат. Биринчи күнү Билл Клинтон жана Хиллари Клинтон сенаторлордун эмесине, сурагына келет экен. Ал жерде жоопко тартылат экен. Эми алар суроо сурайт, ал жооп берет. Бул соттолуу эмес. Ошону баардыгы күтүп атышат. Билл Клинтон абдан көп сүрөттөрү чыгып атат. Билл Гейтстин көп сүрөттөрү чыгып атат жана каттары. Илон Маск менен аны менен эч кандай тиешем жок деген эле анын дагы ага жазган каты чыкты.
качан келейин сенин аралыңа деген каты чыкты. Кээ бирөөлөр китеп жазган, баягы TED деген бир эмеге площадкага чыгып сүйлөгөн, гуру болгон, принц болгон жана башка да. Коомдо мындай элдин баары суктанган адамдар да. Баары сөзүн уккан, сөзү өтүмдүү, китептерди жазган, адамдарга кеңеш берген, ушундай адамдар. Булар баардыгы жүрөт ушул жерде. Кыскача айтканда ушундай. Эпштейн жана анын артында турган чоң күчтөр бул адамдардын напсини тыя албаган адам баласы эркектердин ошол жеринен кармаптыр да. Ошентип аларды башкарып атат. Алар аркылуу коомду башкарып атат жана мамлекетти башкарып атат деп айтылган сөз ушундай. Азыр элдин баарын айтып аткан сөзүм менен силерге айтып атам. Дагы чыга элек файлдар бар. Ал файлдарды эмне үчүн чыгарбай атышат, өзүңөр ойлонуп көргүлө. Америка мамлекети юстиция министрлиги эмне үчүн толук баарын чыгарбайт? Бир бөлүгүн чыгарып, бир бөлүгүн кармап атат. Эмне үчүн болушу? Ушундай абал достор. Мен буларды карап туруп, мындай ойлорго келдим да. Биз мына могу карандашка окшотоюн. Могу байлык мол. Ошол Илон Маск, Билл Гейтстер турган жер, дүйнөнүн эң байлары турган жер. Бул жер тамак жегенге акча таппаган адамдар. Эң кедейлер бул жерде, эң байлар бул жерде. Биз бул жактан бул жака карап чыкканга аракет кылабыз. Баардык адамдар чыкканга аракет кылат. Бул жер абдан жаман жер, кыйын жер. Ошол учурларда келген акча адамды дагы бактылуураак кылат да. Бул жер бактысыз жашоо десек болот. Бирок белгилүү бир жерге келгенден кийин ал акчанын бакыт менен болгон тиешеси үзүлөт да. Үзүлөт. Ошондо могул жерлерге баргандан кийин акча көбөйө берген менен адам ошо акча көбөйгөн акчачалык дагы бактылуу болуп кете бербейт да. Ошон үчүн биз могул жерде турган адамдарды карап алып, ушулар сонун жашап атат, жыргап жүрөт дегенди токтотушубуз керек. Азыр дагы бир жолу тастыкталып атат. Булар жыргабай эле, булар ошол байлыктын астында эзилип калыптыр да. Бир жерге баргандан кийин адамдар ушундай ыплас иштерди кылса, эмне үчүн мындай кылат, адам түшүнө албайсың. Демек, ошол жерлер адамды ошондой эмеге түртөт да. Ал жердин жүгү оор могул жерде. Бул жака суктанбай эле коюш керек экен. Бул жака умтулбай эле коюш керек экен. Бул жака эгер бир адамды жакшы көрсөк, аны бул жака барышын каалабай эле коюшубуз керек экен достор. Мен өзүм үчүн ушундай чечимге бардым да. Бир жерге келгенден кийин, могул жерлерге келгенден кийин материалдык жактан токтогонду билиш керек. Шүгүр кылганды билиш керек экен. Өзүңдүн бир аз өйдөңдө турган адамдарды карап эле суктанып, ал чоңураак үйдө жашайт, дагы кымбатыраак машинеси бар, демек ал дагы бактылуу, мен деп өзүңдүн абалыңды жаман эсептеп, аны жакшыраак деп ушул нерсени токтотуш керек экен. Бул жерден белгилүү бир жерге баргандан кийин акча менен бакыттын тиешеси үзүлөт. Андан кийин адамдын могул жеринде эмне бар болсо, ошону менен байланыштуу болот. Ички дүйнөнүн байлыгы чечет мындан кийин. Ошон үчүн көп аалым адамдар айтат. Сырткы байлыкты көбөйтүп атасыңарбы, анда ички байлыгыңарды унутпагыла. Ички байлык жок, такыр жок. Сырткы байлык көбөйө турган болсо, мына могул адамдардын кылганын кыласыңар. Могул жерлерде болгондон кийин бул жер эмне? Эми Бишкекте болсоңор, мисалы, квартираңар бар, өзүңөрдүн квартираңарда жашайсыңар. Чакан бизнесиңер бар, же жакшы бир жумушуңар бар. Келечектен коркпойсуңар. Үй бүлөңөрдү жакшы камсыз кылып атасыңар. Же бир чакан бизнес менен жакшы бир инвестицияларды да кылып койдуңар. Ошол жерлерде жапжакшы эле ошондон кийин дагы деп мынтип эмете бербеш керек экен да. Ошол жерлер жакшы эле жер экен деген сабактарды чыгардым мен өзүм үчүн. Мүмкүн силер дагы ушундай сабак чыгарасыңар. Кыскача айтканда, Эпштейн жөнүндө айта турган сөздөр ушул. Мен каналымда айткым келген сөздөр ушул. Дагы азыр мен кенен окугандарым баарын айтып берсем болот, айткым келбей атат. Аны мен айткым келбей атат. Кааласаңар баргыла дагы ошол сайттан карап көргүлө. Ал жерде бирок 3 миллион сүрөт, видео немелер бар, 3 миллион өтө көп да. Twitterден кирип карасаңар, өтө көп талкуулар болуп атат. Ошол жактардан билип алсаңар болот. Ошондой достор.